Assalamu alaikum dostlar, tarix olgan saякатыбызды улайбыз, арбаңыздар. Бүгүнкү күндө биздин ислам динибизге, салттуу динибизге асылган өзүбүздүн ичибиздеги туугандарыбыз абдан көбөйдү. Мен аларды жөн гана ички душмандар деп санайт элем. Себеби ислам динине биздин ата-бабаларыбыздын эмгеги абдан зор. Жана биздин ата-бабаларыбыз абдан эбегейси чоң күчкө ээ болгон. Алардын бири Осман империясы. Андемесе сүрөткө маани беребиз достор. Бул сүрөттү Дастан Сарыгулов абабыз эфирге алып чыкканда биз таң калганбыз. Бирок ошол эле учурда кайдыгер карап жана койчай деген кемчон тойлор да болгон. Эми бул сүрөттү жакшы монтаж менен алып чыгып отурабыз. Жакшы карасаңыздар, Осман хандын оң жагында 3 ак калпакчан кыргыз отурат, сол жагында иш менен келген адамдар, андан бери калпакчан адамдарды көрүп турасыздар. Демек достор, ошол мезгилде Осман империясы Византияны багынтырганда, хан ордодо ак калпакчан кыргыздардын кандай орду болгондугу ушул сүрөттө маалым болуп отурат. Асыкбек Оморов абабыздын китебинде Осман газы кыргыздардын ичкилик урусундагы каңды урусунан чыккан деп жазылган. Буга дагы бир далил Түркияда Изник шаарында кыргыздар түрбеси же кыргыздар мүрзөсү деген фильмибизден көрө аласыздар. Аны эртеңки чыгарылыштарда чыгарабыз. Айта кетчү нерсе, биз Түркияда ак калпак кийип жүргөндө ар бир түрк жаныбызга келип, калпакты кийип көрүп абдан сүйүнүшкөн. Себеби канында кыргыздын каны бар десек дагы болот. Ошого эле бир мисал Эртугрул деген фильмде кыргыз үйлөрдү тигип Византияга кол салуу болгондугун көрө аласыздар. Кыргыздарда эр деген эр жүрөк же баатыр дегенди билдирет. Мисалы эртөштүк, эр манас, шер манас деген сөздөрдү кыргыздар гана айткан. Азыркы учурда түрк туугандар кыргыздар бабабыз деген сөздүн чындыгы ушул эмеспи?